5 бөлүм. Жердеги үйүбүз бул чатырыбыз кыйрагандан кийин Кудай бизге асмандан адамдын колу менен жасалбаган имаратты, түбөлүк үйдү берерин билебиз. Ошол үчүн асмандагы үйүбүздү кийүүнү каалап, улутунуп жатабыз. Кийимчен туруп жылаңач деп табылып калбасак эле болду. Бул чатырыбызда турганыбызда кыйналып, үшкүрүнүп жатабыз. Анткени өлө турган нерсенин бардыгынын үстүнөн өмүр жеңишке жетиши үчүн биз жылаңач болууну эмес, кийимчен болууну каалайбыз. Кудай бизди ошого даярдаган жана бизге рухту аманат кылып берген. Ошондуктан ар дайым кайраттуубуз. Бул денебизде жашап жатканыбызда Теңирден алыс экенибизди билебиз. Анткени биз көргөнүбүз боюнча эмес, ишенимибиз менен жашап жатабыз. Ошондуктан биз кайраттуубуз. Денеден чыгып Теңирдин жанына барууну артык көрөбүз. Денебизде жашап жатсак да, денебизден чыгып кете турган болсок да, Теңирге жагууга аракеттенип жатабыз. Анткени денеде жашап жүргөндө кылган жаман же жакшы иштерибизге жараша тиешебизди алуу үчүн баарыбыз Машаяктын сот тактысынын алдына келишибиз керек. Ошентип Кудайдан коркуу деген эмне экенин билгендиктен адамдарды ынандырууга аракеттенип жатабыз. Кудай алдында ачыкпыз, силердин абийириңердин алдында да ачыкпыз деп ойлойм. Биз өзүбүздү силерге кайрадан тааныштырып жаткан жокпуз. Жүрөгү менен эмес, сырткы көрүнүшү менен мактангандарга жооп бере алгыдай болушуңар үчүн биз менен мактана алгыдай мүмкүнчүлүк берип жатабыз. Эгерде өзүбүздү кармай албай калып жатсак, анда Кудай үчүн ошентип жатабыз. Эгерде өзүбүздү токтоо алып жүрсөк, анда силер үчүн ошентип жатабыз. Анткени Машаяктын сүйүүсү бирөө бардыгы үчүн өлдү, демек бардыгы өлүштү деп ойлогон бизди ошентүүгө милдеттендирет. Жашап жаткандар эми өздөрү үчүн эмес, өздөрү үчүн өлгөн жана кайра тирилген Машаяк үчүн жашашы үчүн. Машаяк бардыгы үчүн өлгөн. Ошондуктан биз мындан ары эч кимди сырткы көрүнүшү боюнча баалабайбыз. Биз мурун Машаякты сырткы көрүнүшү боюнча адам катары бааласак да, азыр андай баалабайбыз. Ошентип ким Машаяктын ичинде болсо, ал жаңы адам. Мурункунун баары өтүп кетти, азыр баары жаңы болду. Мунун баары Кудайдан. Кудай Машаяк аркылуу бизди өзү менен элдештирди жана бизге элдештирүү кызматын берди. Анткени Кудай Машаяктын ичинде дүйнөнү өзү менен элдештирди. Адамдардын күнөөлөрүн эске алган жок, бизге болсо Кудай менен элдешүү жөнүндөгү сөздү жарыялоону тапшырды. Ошентип биз Машаяктын атынан келген элчилербиз. Кудай өзү биз аркылуу адамдарга кайрылып жатат. Машаяктын атынан суранабыз, Кудай менен элдешкиле. Машаяк аркылуу өзүнүн алдында бизди адилеттүү кылыш үчүн күнөөнү билбеген Машаякты биз үчүн күнөө кылды.